Оптого. Баткенде өрүк бышып, терүү иштери кызыган мезгил. Быйыл түшүмдүүлүк жакшы, аба ырайы да дыйкандардын көңүлүндөгүдөй. Учурда өрүксардын ар бир багында мына ушундай эмгекти көрүүгө болот. Опа. Карабак айылынын тургуну Коргонбай Маматовдун 150 түп өрүк багы бар. Андан 8 жылдан бери түшүм жыйнап, өрүк кургатып келет. Былтыр кургатылган өрүктүн килограммын 280 сомго чейин сатып, кирешесине жаңы таам куруп баштаганын айтат. Былтыр 1 тонна 200 килограммдай болду. Эми кирешеси жакшы, баягы жаманындайын кошпой тазасы да эми. Эми быйыл Куда билет, быйыл дагы жакшы, былтырдан дагы жакшы. Кудай насип кылса көрөбүз эми. Өрүктүн кандай сортторун өстүрөсүз? Биз азыр негизи абрикос дейт. Шон менен элек болот. Анан ысперек деп коет. Ысперек бар. Аларды барга кылбай эле жөнөкөй эле коебуз. Ал өзү чөпүл болот. Муну натуральный кылабыз, анан барга кылабыз. Базарга кете турган неме кылып. Күндүн аптабына бышкан баткендин өрүгү ар бири колдон өтөт. Мынтип бирден терилип, жашыктарга салынат. Өзүңүздөр байкагандай эмгеги күч болгондуктан көп колду талап кылат. Мындан улам жалпы үй бүлө мүчөлөрү, мындан сырткары атайын жардамчылардын көмөгү менен түшүм жыйналат. Мен негизи бишкекте окугам буга чейин. Анан бишкекте окуп жакында эле бүтүп, бул жака өрүк сезон башталганга үйдөгүлөргө ушинтип өрттергени, жардам бергени. Мисалы мага окшогондор көп эле студент бар да, өрүккө, баткенге көп эле келет. Жардам берген үйдөгүлөргө. Шаардагылардын баары азыр айылда экен да? Ооба, баткенди студенттер баары жайына келишет сөзсүз. Анткени өрүккө канча көп адам болсо ошончолук жакшы да. Канча көп кол болсо ошончолук эрте бүтөт, эрте кургайт. Баткенде быйыл өрүктүн түшүмдүүлүгү жогору. Жашоочулардын көпчүлүгү өрүктү табигый жол менен кургатууга өтүп жатышат. Анын себеби биринчиден түйшүгү жеңил болсо, экинчиден эко азык катары базарда да салыштырмалуу баасы жогору дешет адистер. Буюрса быйылкы жылы өрүктүн баасы жакшы болот деген сөздөр бар, ишеничтер бар да. Анткени ошол эле мисалы үчүн дүйнөнүн 60%-ын камсыз кылган Түркияда үшүгүрүп кетип өрүк болбой калды. Ошондуктан мына түрктөр өзү келип алып атышат. Ошол эле учурда жаныбыздагы Өзбекстан дагы келип алып атат да. Мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстанда алсак дагы түшүм мудагыдай жакшы болгон эмес да. А бирок Баткен облусунда Кудайга шүгүр түшүм жакшы, ошондуктан баа жакшы болот деген үмүт бар. Баткенде дээрлик ар бир үйдө өрүк багы бар. Андыктан жалпы аянты Дубанда 10 000 гектардан ашат, 10го жакын түрү бышат. Аймактан жылына 100 000 тоннадай эрте бышкан өрүк, 25 000 тоннадай кургатыла турчу өрүк жыйналат. Түшүмдүн 70% четке экспорттолот. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Бексултан Кайратбек уулу. Жаңылыктар.